Тик баламды отунга жиберем да. Бул да кордо мага кишиге чакырган. Кенжегүл бул тасмага 3 жыл мурда түшүп жардамга муктаж экенин билдирген. Анда жашы жете элек 2 баласы отун суу алып келип, апасына көмөк көрсөтүп, батирде баш калкалап келишкен. Чиедей балдардын аянычтуу тагдыры апасына көмөктөшкөн жеткинчектердин аракети айлелин кайдыгер кылган жок. Айылдаштардын көмөгү менен заманбап үй курулуп, курулушу аяктап калган маалы. Пайдаландан баштап ынды кылып келатам. Жетектеп келатам ушул үйдүн курулушун. Жер тилкелери мурдагы жыл бөлүнгөн, быйыл кызыл китебин алышты, мына кече жакында эле алды. Курулушу 90% кыргызча айтканда. Бул элдин каражатынан, элдин соопчулугунан келген каражаттар. Ушул айдын аягына чейин үйдү бүтүрүп, Кенжегүлдү үйүнүн тоюн беребиз деген ойдо турабыз. Кыялында үйлүү болсом деген изги тилеги ишке ашканына сүйүнүч артып, азырынча айылдаштары белек болсун деп жаңы салынган үйүн көрө элек экен. Тоо этегинде балдары менен убактылуу баш калкалап, ар күнү жаңы үйгө кирүүгө ынтызар. Жардам берип ушул үйдү салып беришти. Мен ыраазымын, чоң рахмат, Алла ыраазы болсун. Силерге да рахмат. Анткени 2 жыл мурун силер келип мени тартып, телевизионго чыгарып, анан ушул маселени козгоп чыгарып бергенсиңер. Буюрса, үйүм бүтүп атат. Элим, айлык-мөттөр жардам берип, үйүм буюрса сюрприз кылам деп жакында киргизем деп атышат. Кенжегүлдүн кайрылуусун четке какпаган Дархан айылынын тургундары жергиликтүү бийлик кайрымдуулук марафонун өткөрүп, колдоо 3 жылга созулган. Эми минтип заман талабына ылайык шарттар менен үй курулуп, ишке берилүү алдында турат. Убагында кайрылып, айыл тарабынан, айлык-мөттө тарабынан марафон уюштурулуп, 800 000 сом акча каражаты бөлүнүп чогулган. Анан жарандарыбыз 800 000дин ичинде андан да сырткары жардам кылышкан үй салууга деп. Айлык-мөт тарабынан 2023 жылы, 24 жылы 100 000ден бөлүнүп, жалпы 200 000 сом акча каражаты бөлүнүп берилген. Азыр уулдарын бала бакчага, мектепке киргизүү аракетин көрүп, кайрылуусу көмүскөдө калбаганына каниет кылууда. Элдин колдоосуна ыраазы болгон жалгыз бой эне саналуу күндөн кийин ак өргөсүнө кирет. Жанара Сагындыкова, Нурзин Нурманбетов, Мадина Бакирова, Жети Өгүз району.